спорттун, бул грейплингдин башка түрдүү спортторунан айырмасы, бул кайруу, мунтуу ыкмалары аябай көп. Азыр бирөөсүн көрсөтөм. Бул жамбаш, колунан кармап, таштап, ал жеринен бул колунан тартуу. Грейплингде аябай популярдуу 3 бурчтуу ыкмасы бар. Бул атандашымдын астында калган учурда, мойнунан кармап ылдый түшкөн учурда бир колун ылдый, бир колун өйдө. Жана бутту бирдей алып кетиш керек. Бул бутту кысып, бул жактан сол колун мойнунан өткөзүп тартыш керек башын. Бул мунтуу ыкмасы. Грейплингде мунтуу ыкмасы өтө көп. Мен азыр бирөөсүн көрсөтөм. Бул көзөлдөмө атандашымды капталынан мунтуу ыкмасы. Бул колуну бул жака, өзүнүн мойнуна жана бутумду, бул туруп кетпеш үчүн бутуну ичке басып, могул жактан өткөзөт. Ушул учурда басыш керек атандашыма карата. Ошондо мунтуу ыкмасы болот. Атандашым менен күрөшүп жатканда, бул бутуна кайруу ыкмасын кылыш үчүн, бул ушундай атандашым ушундай калган учурда, бул бутуна кирем, колумду контролдоп, артында колумду артына өткөзүп, атандашым менен бирге айланып кетишим керек. Бул учурда колумду кой берем, өзүмдүн бутумду түз кылып, атандашым бутун учактап, өзүм артка кетишим керек. Ошондо кайруу ыкмасы болот. Мен атандашымдын артында калган учурда, мен мойнун тартып кеткени аракет кылышым керек. Бул бутумду мондайынан салып, колум менен мойнун тартышым керек. Мага бербей аткан учурда, мен алдоо ыкмасы менен бул колун тартып кетишим керек. Мындайынан бир убакта колун кой бербей, моуну менен бир кармап тартышым керек.